Söz Kırgız Respublikasının жаңы шайланған президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровго берилет. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Сиздер кече 10 январь күнү өз тандооңуздарды жасап, Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерди тандап, андан тышкары мамлекетибиздин мындан аркы тагдыр жолу кандай болушу керек, кандай башкаруу бизге ылайык деген суроонун тегерегинде ой жоруп, референдумга да активдүү катышып бердиңиздер. Урматтуу шайлоочуларым, өлкөбүздүн 30 жылдык эгемен тарыхындагы эч ким жоопкерчиликти албаган, жеке кызыкчылыгын көздөгөн, кландык башкарууга жол берген кайдыгерликке чекит коюла турган күн келди. Бүгүндөн баштап Кыргызстаныбыздын өнүгүү жолуна карай кадамдар ташталды. Кандай гана азаптарды баштан кечирбедик. Өлкө экономикасы ушундай оор абалга келди. Өнөр жай, өндүрүш, бажы, сот, прокуратура, салык, айыл чарба, маданият жана башка тармактарыбыз кейиштүү абалда калды. Эл турмушу оңбогондой оор абалда. Социалдык көйгөйлөр күн сайын көбөйүп, ар бирибиздин жүрөгүбүздү ооруткан учурда жашап жатабыз. Мамлекетти тоногондор, ууру кеспилер гана байып, карапайым журтубуз кыйынчылыкты баштан кечирүүдө. Мынакей ушундай оор жагдайда өлкө тагдырын өз колума алганы турам. Бүтүндөй мамлекетибиздин келечеги оң жолго коюуда чоң жоопкерчиликти алуу мага буйруптур. Мен ушул оор милдетти, оор жүктүн салмагын сезип, мекенибиздин алдында ак кызмат өтөөгө болгон күчүмдү жумшаймын. Сиздердин ишеничиңиздерди толук актаймын. Кыргызстандын экономикасын оңдоо үчүн алдыга коюлган бир топ идеяларыбыз бар. Буюрса, аларды жүзөгө ашырып, элибиздин бакубат турмушун курууда саясий эрким да жетет. Жаратылышка бай, кен байлыктарыбыз мол, тоолорубуз, сууларыбыз, табиятыбыз, жерибиз кылымдар бою келечек муунубузга ыйык сактап, мурас катары өткөрүп берүүгө тийишпиз. Калың эл тарабынан зор үмүт артылып, өлкө башчылыгына шайланган соң, биринчи кезекте ата журт алдында, жалпы элимдин алдында кажыбас кайрат менен адилет башкарып, элибизге жана келечекке ак кызмат өтөйм деп ишендирип кете алам. Урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, мекенибизден алыста жашап иштеген ардактуу биздин мекендештер 10 январда өткөн шайлоодо мага көрсөткөн ишенимиңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Кыргызстаныбызды өнүккөн өлкөгө айландыруу менин эң башкы ыйык милдетим. Карызга баткан өлкөбүздү мекен үчүн деп каржалай иштеп бутка тургузуубуз абзел. Кыргызстан бизге ата бабалардан мураска калган. Далай кармаштарда кандар төгүлүп, ер жүрөк баатырларыбыз эл үчүн, мекен үчүн деп манаста ураан чакырып, шейит кетишкенин биз эч убакта унутта калтырбайбыз. Биз алардын ушул ыйык милдетин ар качан акылга түйүп, жүрөккө бек сактайбыз. Аталарыбыз, энелерибиз ушул күндү самап олтуруп, бизге Кудайдын буйругу менен келген эң чоң бактыбыз эгемендиктин туусун бийик кармап, асманыбыз дайым ачык болуш үчүн өмүр өткүчө кызмат кылуу ар бир жараныбыздын ыйык милдети болууга тийиш. Урматтуу кыргызстандыктар, өлкөбүздөн тышкары алыста жашап иштеген биздин мекендештер, мен бүгүн дагы бир нерсени кошумчалап айта кетүүнү оң көрүп турам. Кыргыз Республикасынын президенттигине мени менен катар талапкер болуп аттанышкан биздин мекенчил азаматтарыбызга да терең ыраазычылыгымды билдире кетейин. Өзүңүздөр билгендей,
президенттикке аттанышкан менден башка да талапкерлерибиздин саясатта өзлөрүнүн салмагы, кадыр баркы, тажрыйбалары бар. Жана алар да эл урматына ээ болгон инсандар. Алардын да өлкөбүздү өнүктүрсөм, Кыргызстаныбызды кубаттуу мамлекетке айлантсак экен деген быйык тилектери бар. Мен өзүмдүн атаандаштарымды дал ушул тилектери жана сапаттары орду үчүн сыйлайм жана терең урматтайм. Кудай буйруп, президент катары толук кандуу ишке киришерим менен мени менен бирге өз талапкерлигин коюшкан атаандаштарымды акылга алчап, өлкө тагдырын оң жолго салууда кеңешип, баарлашууга чакырам. Бири-бирибизге карата жалган жалаа, ушак айың, көө жапмайдан эл турмушу эч убакта оңолуп кетпейт. Бөлүнүп жарылуудан эч нерсе утпайбыз. Бөлүнгөндү бөрү жейт деген макалды унутпайлы. Азыр бизге ынтымак керек. Ырыскыны элибизге ынтымак гана алып келет. Урматтуу мекендештерим, эгемен өлкөбүз өнүп өссө экен деп быйык тилек кылган ардактуу элим, мага сиздерден бир гана нерсе керек. Ал ишеним. Өлкөбүздүн келечегине болгон ишеним. Демек, кыйын шартта турган өлкөбүздү оңдоп, алдыга жылдыруу ниетинде сиздер да мага колдоо көрсөтүп, мени менен чогуу чаран кызматташсаңыздар деп суранып кетет элем. Бирге күрөшкөн кумурска пилди да жыгат деген накыл сөздү эсиңизге салгым келет. Бирге бололу. Биримдикте, ынтымакта иш алып баралы. Сиздердин колдооңуздар бул мага карата ишенимиңиздер. Өлкө келечегине болгон ишенимиңиздер. Эми мындан аркы кадамдарыбызды да сабырдуулукту кармап, кажыбаган мээнеткечтик менен алдыга зор максатты коюп, мага кол кабыш кыласыздар деп терең ишенемин. Бардыгыбыз жаранды ыйык милдетибизди так өтөсөк, ак эмгектин акыбети кайтпай койбойт. Буюрса Кыргызстандын келечеги кең. Сөзүмдүн акырында айтарым, Кыргызстаныбыз гүлдөп, өнүгүп өскөн мамлекетке айлансын, жергебизде ар качан тынччылык болсун, аманчылык болсун, бар болуңуздар. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу тарапташтарым, бүгүнкү жеңиш бул жалгыз менин жеңишим эмес, ушул жерде турган ар бириңиздердин, Кыргызстан боюнча добуш берген ар бир жарандын жеңиши болду. Анткени ал добушту сиздер мен үчүн берген жоксуздар, ар бириңиздер өзүңүздөр үчүн, балдарыңыздардын, неберелериңиздердин келечеги үчүн бердиңиздер. Эртеңки күнүбүз ушу жакшырып кетсе экен деп бердиңиздер. Мен ошол ишеничиңиздерди аткарууга себепчи гана адаммын. Кудай буйрса толугу менен 100% ошону аткарам деп мен сиздерге сөз берип кете алам. Анткени 30 жылдан бери ушул күндү күткөнбүз. Ар жыл өткөн сайын, же болбосо ар бир президент шайланган сайын, жаңы президент же жаңы парламент келген сайын биз үмүт кылып келгенбиз. Мындан ары ушу жакшы болуп кетсе экен деп. Бирок тилекке каршы ошол үмүтүбүздү ташка кап келген. Сиздердин араңыздарда ошо мен да ошо үмүт кылгандардын арасында мен да бар болчумун. Бирок Кудай ушул күндү менин маңдайыма жазган экен. Сиздердин ишеничиңиздер менен мына мен бүгүн бийлик башына келип отурам. Мындан ары өлкөдө бир гана мыйзамдуулук, анан адилеттүүлүк менен гана иш алып барабыз. Башка оппоненттер айтып аткандай буга чейин диктатура деген болбойт, бир кишинин диктатурасы. Сөзсүз түрдө мыйзамдын жана адилеттүүлүктүн гана диктатурасы болот. Сиздерге добуш берип ишеним артканыңыздар үчүн мен терең ыраазычылык билдиремин. Анан добуш берип койдук, шайлап койдук, болду мындан арды ишти өзүң жалгыз кыла бер дебестен, ар бир кылган ишиме баа берип, туура эмес кетип атсам ошону сындап, туура жолго буруп, кеңешиңиздерди берип, мага жардам берип туруңуздар. Бирок туура эмес иш кылбайбыз, кандай гана иш алып барбайлы, мейли улуттук долбоордун деңгээлинде иш баштайбызбы, же болбосо кандайдыр бир иштерди баштайбызбы,
ар бир ишибиз ачык болот. Кимде ким эгер каршы чыга турган болсо, биз аларды ушул жерде көчөдө эмес, өкмөт үйүндө ошол иш болуп аткан жерге чакырып, ачык, айкын ар бир ишти көргөзгөнгө, алар менен талкуулаганга даярбыз. Мындан кийин Кудай буйрса деп айталы, көчө оппозициясы болбой, оппоненттер жана башка ушундай жарандарыбыз көчөгө чыгып кыйкырбастан биздин кабинетке келип, ушу отурумдарга катышып, ошол жерден оюн айтканга биз ачык шарт түзүп беребиз. Ачык шарттарды түзүп беребиз. Мындан ары демократиялык негизде иш алып барабыз. Мурдагыдай бир кабинетте бекинип алып, жалгыз кишинин кызыкчылыгы үчүн же болбосо бир топтун гана кызыкчылыгы үчүн иш алып барган андай адат болбойт мындан ары, Кудай буйрса. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык, күч кубат, бакубаттуулук тилеймин. Өлкөбүз өнүгүп өссүн.